Декретке чыкканыма 2 жыл болду. Жумушта кыскартуу болуп жатат экен. Тизмеде мен да жүрөм. Негизи кызмат ордум сакталыш керекпи? Бул мыйзамсыз да, кантип укугумду коргойм? Уюм жоюлса, же болбосо ошол штаттар кыскарса, сиз айткандай ошол сиздин фамилияңыз, ошол сиздин штат кызмат ордуңуз кыскарып аткан болсо, демек сиз дагы кыскарасыз. Мындай учурда мекемеде кандай иш жүргүзөт? 3 ай бою сиздин орточо эмгек акыңызды кармайт, сактайт. Биринчи айда сизге 2 эселенген орточо эмгек акын төлөп берет. Андан кийин сизге мамлекет жөн эле баягы кыскартуу эле кылып койбой, сизге жумуш берүү, жумуш башка ошондой эле бир жумуш таап берүү менен алектенет ошол 3 ай бою. Эгерде сизге бир жумуш таап берсе, сиз ал жумуштан баш тартсаңыз, анда сиз жумушсуз деген статуска ээ болосуз. Эгерде баш тартпай кайрадан ошол жумушка мамлекет көрсөткөн, ошол демек кыскартууну жүргүзгөн уюм көрсөткөн жумушка барсаңыз, анда сиз кайрадан теги жумуш орду менен камсыз кылынган болосуз. Ал эми ошол жогоруда айткандай, ким андай жумуш орду таап берилбесе, 3 ай бою орточо эмгек акын сактоо боюнча сизге эмгек акы төлөнүп турат. 3 айдан кийин анан сиз ошондой жогоруда айткандай жумушсуз деген статуска ээ болосуз.